Өмүрдүн өр жолунда деген автордук китебимен Мугалим агайга деген ырды окуп берейин. Жарым күнү убактысы мектепте, көзөмөлдөп чарба ишин кез-кезде, милдетим го бала чака багуу деп, түйшүк тартып алектенет күн кечке. Аздек деген тандап сүйгөн кесиби, билим үчүн бул жашоого келдиби? Жети өнөр 70-ке барабар, өнөр баккан көп таланттын ээсиби. Тарбиялап, билим менен сугарып, уул кыздары бойго жетти буралып, ар тараптын кесиптерди аркалап, агай дешип, жандай көрүп, сыйлашып. А тамгасын үйрөтүп сөз жаздырган, билим берип, терең кудук каздырган, жерде калбайт ак эмгектин үзүрү, көкүрөккө төш белгилер тагылган, агай деген алтын сөзгө татыган. Мугалимдик кесип болду тандаган, мектеп үйгө бирдей кадам таштаган, кесипкөйлүк жоопкерчилик колго алып, жаш курагын бүт өмүрүн арнаган. Кээси тартат жалгыз бойдун азабын, тагдырына жазып койгон кадамын, эки тизгин кош чылбырды колго алып, балдарынын аткарууга талабын. Мугалимдин түйшүгүнө чыдаган, бул кесипти баса бербейт көп адам, саат мүнөтүн эч бир текке кетирбей, кайын ата, кайын энесин караган. Жайы кышы 4 мезгилдин орду бар, караңгысы, жарыгы да жашоо зар. Түшүм жыйнап, жемиштерин тересиң, кышта суугун, аязын да көрөсүң. Бирөө чыгат кыштын күнү сапарга, бирөө төрөйт жигит кошуп катарга, бирөө кызды, бирөө уулду эңсешет, кыз да келет күткөндөрдүн бактына. Жан жаралып, бирөө кетет өмүрдөн, кош айтышып, жер алдында көмүлгөн, уул кыздан, ата энеден айрылып, жашоо уланат, кайгы дартка чөмүлгөн. Жашоо уланат, кайгы дартка чөмүлгөн.